Мээңди иштетпейсиңби? Айран уююн дегенде тоююн деп калдым дегенде кантип жазат элеңиз деп айырмага илиш керек дейт да көрүүчүнү. Эмкиде унутпай алып кел, эмкиде сөз аткаргын, мен сага ишенем, эмкиде аткарасың. Жерине барып, ыйлап атканын тартып, мектебине барып, Өзүн өзү өлтүргөн дегенден ордуна бул деген көңүл буруунун жетишсиздиги болушу мүмкүн. агайым айтты, мындай кылса болбойт экен, ал мындай болуп калат экен деп. Эмне үчүн эле мугалимдер күнөөлүү, ата эне кайда карап атат деген сөз болуп атпайбы? Билим жетишпеген ата энелер бар, өздөрү миграцияда жүргөн ата энелер бар. Бул мамлекеттин жумушу беле, же үй бүлөдөгү бир көйгөйбү? Илим өнүкпөсө практика өнүкпөйт да, турмуш өнүкпөйт. Көзүмө карап, сиз азаматсыз деди эле деп Ошонун өзү канча сүйүнүп алыптыр да. Мындан тышкары муну менен катар, муну менен бирге, буга кошумча сулп эле ошондой берип койсок, аны эстеп калбайт, окубайт, кызыкпайт, ал бекер эле болот да. Жакшы кыргыз сөз жазам да, могу кандай жазылат эле унутуп калдым. Кыргыз тилде мындай экинчи пландагы сабак көрүп, адабият сабактары тиешелүү деңгээлде өткөрүлбөй жатабы, же окуу китептеринде маселе барбы? Манас келген таалайына кыргыздын биримдиктин боосун кармап колуна кадимкидей жүздөр өзгөрдү да. Алар мени көрүп эле башка группанын балдарын дагы тизип коюштур, шекеге чыккыла депчи. Бир эле бала биз жазган китепти, окуу китебин түшүнбөй калса, анда ал окуу китебинде маселе бар да. Арбаңыздар, урматтуу замандаштар. Жаздын алгачкы күнүндө Таалим агартуу подкастынан жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз көптөн бери күтүп, маектешүүгө чакырып, бирок сааты чыкпай, мына бүгүн жолугушуп отурабыз. Филология илимдеринин кандидаты, доцент, акын, агартууда өзүнүн чоң орду бар эжекебиз Гүлзада Станалиева эжеке. Эжеке, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Негизи эле бул подкаст биздин 5-чи подкастыбыз. Негизинен биздин подкасттын максаты агартуу. Педагогдорго арналат, мугалимдерге, ата энелерге арналат. Ошон үчүн бүгүн сиз менен дагы бир жакшы маек курабыз деген ойдомун. Сизге болгон алгачкы эле мындай суроом, эжеке. Бүгүн коомдо абдан бир актуалдуу болуп аткан, коомду түйшөлткөн мектеп окуучуларынын арасындагы зордук зомбулук боюнча өзүңүз да көрүп атасыз, бир топ маселелер болуп атат. Мен маалыматым боюнча көбүнчө сиздин социалдык баракчаны көп байкап окуп турам да. Бир кесиптештериңиз менен кошо бир китеп да жазган экенсиздер, кастык тилинен зомбулуксуз коммуникацияга деген. Ушул китептин негизги максаты кандай эле? Бул китеп кимдерге арналган эле? Анан ушул бүгүнкү болуп жаткан кырдаалга ушул китептин кандай бир пайдасы бар? Кайдан алып окуш керек? Мына ушул багытта баштайлы. Рахмат, жакшы болот. Ооба, бүгүнкү күндө эң оор орчундуу окуя ушул өспүрүмдөрдүн арасындагы зордук зомбулук маселеси. Деги эле коомдогу үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси мени да мындай түйшөлтүп келет. Анан биз бир канча авторлор болуп ошол кастык тилинен зомбулуксуз коммуникация деген китеп колдонмо жазганбыз. Бул эми журналисттерге арналган китеп болчу. Ошол зомбулук окуяларын жана кастык тили деп коебуз, ошону кантип кыйгап өтүш керек, колдонбош керек. Эгерде кастык тили ушул коомчулукка жарыяланган тексттерде, видео сюжеттерде колдонулуп кетсе, анын натыйжасы кандай болот, эмнеге алып келет? Негизи зомбулук сөздөн башталат. Анан ал сөз айтыла берсе, анын аркасы сөзсүз түрдө ошол жаман кесепеттерге алып келет да. Бул изилдөөлөрдө дагы, мына турмуштук окуяларда дагы далилденген нерсе. Ошону жазганбыз. Андан тышкары мен өзүм ушул зомбулуксуз коммуникация боюнча Махатма Ганди институтунун Индиядагы курсунан өткөм. Ошондон сертификат алган элем. Ошол көбүнчө ушундай курстардан өткөндө биз өзүбүз үчүн эле маалымат алып, же болбосо ошо окутуп аткан студенттерибизге эле бөлүшөбүз да. Анан мен ушул абдан мындай пайдалуу, ар бир адамга керек, коомго керек маалыматтар экен деп, анан мектептерге барып, мугалимдерге биз семинар бердик. Онлайнда берип жүрөбүз, офлайнда берип жүрөбүз, чакырган жерлерге. Баары акысыз, бекер. Ушул анткени бул дагы билим экен. Бул дагы бизге мындай өзүбүздүн негизи улуттук маданиятыбызда бул нерсенин баары бар.
бирок аны кандайдыр бир илимдин теориясына, алкагына салып туруп, иреттеп, ар бир кадамын иштеп чыгып берген дагы башка нерсе болот экен да, колдонмо болуп калат экен. Айрыкча мектеп окуучуларынын арасында болуп өткөн өкүмзорлуктун айынан балдардын өлүмгө учурашы, өздөрүнүн өмүрүн кыйган учурлар, бул ар бир мугалимди, ар бир ата энени түйшүлтүрө турган маселе да, буга көз жумуп коюуга такыр мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндүн эң курч, баарыбызды ойлонто турган маселе деп ойлойм да. Анан ошондо жана мен айтып атпаймынбы, зомбулук бул ошол биз окуган курста зомбулукту бул жугуштуу оору деп окутту да. Эгерде биз ошол зомбулук сөздөрүн, жана сөздөн башталат деп атпаймынбы, зомбулук сөз кол тийгизүүдөн мурун эле ошол зомбулук сөз бизди эмоционалдык ууланууга алып келет экен. Эмоционалдык жактан ууланган адам аны сөзсүз кайра чыгарат. Ал чыкпайын, же болбосо оорукчан болот, ал өзү менен иштеш керек. Аң сезимдүү түрдө ошо өзүн талдай албайт көп адамдар. Анан ал албетте кимден чыгарат? Өзүнөн алсыз кишинен чыгарат, көбүнчө жакындарынан чыгарат, балдарынан чыгарат. Эгерде эркек киши болсо ал аялынан чыгарышы мүмкүн, аял болсо балдарынан чыгарышы мүмкүн. Анан ал бала болсо ал зомбулуктун уусун, ошол эмоционалдык ууланган бала аны кайра өзүнөн кичинекей балдардан чыгарышы мүмкүн. Мына ушундай чынжыр болуп бул зомбулук жайыла берген оору сыяктуу да. Ошондуктан бул боюнча маалыматтарды таркатуу керек, жайылтуу керек. Керек болсо жанагындай маалыматтык постерлер барго, афиша сыяктуу жасалган. Мисалы биз жана гигиена боюнча колуңду таза жуу деп, жугуштуу ооруларда жана мөмө жемиштерди жууп жээ деп жанагы бейтапканаларда, мектептерде илип коебузго. Мына ошондой постерлерди керек болсо чыгарышыбыз керек да. Чыгарып мектептерге келишибиз керек, маалымат кампаниясын жүргүзүш керек, башкача айтканда. Гүзел эже, рахмат. Азыр айтып атпайсызбы, бул маалымат беришибиз керек, жеткиришибиз керек деп. Бул эртең менен эле бир пост жарыяладыңыз да. Бул акыркы күндөрдө мен абдан мындай түйшөлдүм да, көңүлүм кадимкидей, жүрөгүм ооруду. 5-6 бала жакынкы эле аралыкта өз жанын кыйды, суицид. 3-4 бала зомбулуктан улам каза болду. Эртең менен эле жазыптырсыз, журналисттер, бул суицид тууралуу маалыматты таратууда мындай абай болуш керек, же бир өзүнүн таратуунун кандай бир ыкмасы барбы, сиз таратыш керек деп атпайсызбы? Биз бир жаман нерсени, балаңа деле бир нерсени буга тийбе, бул болбойт сага десең кызыгып көрөт го. Ошол сыяктуудай болуп, ошондой ойдобу, же кандай себептен улам айттыңыз да, азыр таратыш керек дейсиз да, анан кайра буга токтолоюн. Ооба, эртең менен мен пост жаздым. Бул маалыматтарды мен сабагымда да берем. Жана суицид окуяларын чагылдыруунун өзүнүн жол жоболору бар. Муну бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан иштелип чыккан бул жоболор. Ошол жоболорго дагы өзүм байкаган айрым эрежелерди кошуп, башка маалымат булактарынан да кошуп, ушу сабакта колдонгон. Аны ушул жалпы коомчулукка жарыялап коюуну чечтим. Ал жерде мындай деп атат да, эмнени кылбаш керек деп. Анткени бул изилдөө болгон экен. Баягы зомбулук окуялары көп чагылдырган учурда, суицид окуяларын көп чагылдырган учурда өспүрүмдөрдүн арасында өзүнүн жанын кыйган учурлар көп катталыптыр да, 7 күндүн ичинде. Анан булар 12 миңден ашык баягы өзүн өзү өлтүрүү фактыларын чогултуп алып, ошол мезгилдерде гезиттердин биринчи бетинде жана телеканалдарда көп айтылган учурларда ошолорго дал келеби деп изилдөө жүргүзгөндө дал келиптир. Бул көптөгөн окуяларда. Анан жанагы поезддин алдына өзүн таштап өлгөн фактылар жөнүндө айтыла берчү экен да. Аябай көп болуп кеткенде ошону дагы жарыялабай коюшуптур. Анан азайтып сенсация жасоодон оолак болгон кезде кескин түрдө азайыптыр да. Анткени журналисттер өздөрү дагы байкабай өзүн өзү өлтүрүүнү мындай пропагандалап койгондой болот экен да. Ошол бул жөнүндө албетте айтыш керек, бирок кандай айтыш керек? Мына ошол сыяктуу эрежелер бар. Мен ошол эрежелер менен бөлүштүм. Ал менин Facebook баракчамда турат. Ал жерде эч качан жанагы кантип өлгөндүгүн деталдуу түрдө сүрөттөш керек деп атат. Эмне үчүн өлгөндүгүн баягы соттук экспертизага чейин эле абай салбаш керек деп атат. Ошондой эле аты жөнүн, сүрөтүн, курагын, эмне себептен өлдү, кандай кырдаалда болду, ошонун баардыгын деталдуу айтпаш керек дейт. Анткени ошол сыяктуу эле жагдайда жүргөн
өспүрүмдөр бар да. ооба. Анан ошол кырдаалда бул кырдаалдан кантип чыгып кетем деп түйшөлүп жүргөн балдар бар. Ошолорго бул өтө кооптуу маалымат болуп саналат да. Кантип бериш керек дейт. Ошо аты жөнүн айтпай көп учурда. Майда деталдарга кирбей, анан интервью алганда да биз азыр мен карап атам медиада ар түрдүү кээ бир учурда жөн эле мугалимден алып койгон учурлар болуп атат. Мугалим дагы бул кандай айтыш керек билбей калат да дайыма эле ал боюнча мындай профессионалдык деңгээлде айтып бере турган учур боло бербейт. Ошондуктан атайын психологдордон, атайын бул боюнча адистешкен бир кесипкөй адистерден гана алып маалыматты өтө мындай абайлап бериш керек да. Ушул сыяктуу эрежелерди мен журналисттерге керекти эртең менен чыгардым эле, анан алар бөлүшүп азыр пикир жазып атат. Мен өзүм эле кечээ буга себеп болгон бир каналдан жанагындай инсценировка кылып өзүн өзү өлтүрүп жаткан бир мындай видеолорду көрсөтүп койду да, сүрөттөрдү. Ошол такыр болбойт да. Бул өтө ката. Мындай нерселерди бербеш керек. Тескерисинче ушундай факты катталды. Ал боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Анан кийин бул боюнча ушул байланыш телефондоруна психологиялык оор кырдаалга кабылган адамдар ушул телефондорго кайрылса болот. Дайыма кандай гана оор кырдаал болбосун андан чыгып кетүүгө жолдор бар. Ал боюнча социалдык педагогдорго кайрылса болот, мугалимдерге кайрылса болот. Өзүңүздөрдү сактаңыздар деген сыяктуу мазмунда таратыш керек да. Туура, абдан сонун. Мен да окуп чыктым. Муну бир эле журналисттер эмес, биздин педагогдор деле, негизи эле коомчулук баарыбыз эле жалпы социалдык тармакта эксперт болуп калбадыкпы. Баягы бөлүшүүдө ушундай маалыматтарды абайлашыбыз керек деген максатта бир абдан жакшы жарыялаптырсыз. Анан деги эле мен да байкап атам да, мисалы Instagram баракчасын абдан көп журналисттер, телевидениялар ошол жерине барып, ыйлап атканын тартып, мектебине барып, ушулардын баардыгын кыска бир видео кылып жайгаштырып атат. Жаштардын баардыгы, балдардын баардыгы көбүнчө Instagramда отурат да. Сөзсүз түрдө алардын көзүнө чалдыкпай койбойт. Демек, бул багытта мен да ошондой көз карашты айткым келет. Мындай абайлап көбүрөөк жаңылай бербесек, жайылта бербесек дегенде айткым келет. Анан эми мына ушул багытта дагы жеке педагог катары акыркы эми анализдейбиз да. Бүт ошо болуп өткөн окуяларды, балдардын окуяларын ачык эле айтып атышпайбы? Бирөө чоң атасы өтүп кетип, анын артынан өтүп кетти, жашагысы келбеди. Болбосо балдардын зордук зомбулук көргөн балдардын ушундай кырдаалга келип атышы эмненин таасиринен улам болушу мүмкүн? Эмнеден жаздык? Болбосо акыркы айда абдан бир кооптуу болду. Мамлекет чара көргүлө деди депутаттар. Мамлекет эмне чара көрө алат? Бул мамлекеттин жумушу беле? Же үй бүлөдөгү бир көйгөйбү? Же мугалимдин көйгөйүбү? Азыр мындай үч бурчтук жок деп атпайбызбы? Коомчулук, үй бүлө, мектеп. Сиздин көз карашыңыз мындай ата эне катары, мугалим катары эмнеден жазып атабыз ушул кырчындай болгон балдарыбыздын өмүрүнүн кыйылышында? Бул боюнча мен дагы деле айтат элем, маалымат тиешелүү деңгээлде жетишсиз болуп атат деп ойлойм да. Анан биз азыр социалдык тармактарда карасам ата эне жоопкерчиликтүү, мугалим каягына жетишсин, мугалим билим бериш керек деп да айтылып жатат да. Бирок менин жеке пикиримде мугалим бул профессионал да. Профессионал адис мугалим да. Ата эне кээде өзүнө да жардам бере албай калган, билими, маалыматы жок адам болуп калышы мүмкүн. Бардык ата энелер бирдей эмес да. Ошондуктан мугалимдерди даярдоодо же болбосо мугалимдерди кайра баягы квалификациясын жогорулатуу курстары мененби айтор мугалимдерди ушул багытта көбүрөөк маалымат берип, профессионалдык жактан даярдашыбыз керек экендигин мына акыркы окуялар бизге ошону айтып атат да, ошону талап кылып атат. Бул боюнча менин ушул жана зомбулуксуз коммуникация боюнча менин жеке пикиримде ушул боюнча мугалимдерди даярдоодон өтүш керек. Анткени ал жерде сөздөр бар. Мен жана журналисттер кайсыл сөздү колдонуш керек, кайсыл сөздөрдү колдонбош керек деп дагы айттым да ал жерде. Мисалы өзүн өзү өлтүргөн дегенден ордуна өзүн өзү өлтүрүүдөн каза тапкан деген сыяктуу анан нейтралдуу лексиканы, эмоционалдуулукка баягы алдырбаган
лексиканы колдонуш керек деп атпайбы? Ошондой эле азыр карасак бизнес жаатында дагы сөздөрдү ылгап колдонушат товарын сатыш үчүн. Бул профессионалдык сапат да. Мугалимдерге дагы ошондой сөздөрдүн топтомун түзүп бериш керек дейм. Байкоо жүргүзүү, анкета түзүү менен балдарды баягы анкетаны толтуртуу менен балдардын психологиялык абалын аңдап түшүнүү. Мен ошондой бир проектке катышканда бизге анкетаны балдарга толтуртуп анан аны анализдегенди үйрөткөн да. Анан ошондо аныкталган кайсы балада маселе бар. Анан ошонун негизинде ошол бала менен кылдаттык менен иштеп, аны социалдык педагогторго жөнөтүп, психологдор менен кызматташып, мына ушундай иштерди жүргүзүү керек экен да. Анан ошондо мен өзүмдүн группама дагы ошол анкетаны толтуртканда мага үйрөткөн ыкмалар боюнча мага даана көрүнгөн. Анткени сабакта билинбейт. Сабакта сен көбүнчө сабактын материалына гана алаксыйсың. Бала өздөштүрүп жатабы, өздөштүрбөй жатабы деп байкабай калышың мүмкүн да. Тиги ошол ооруну жанагы каргашага алып бара турган кесепеттин алдын алуунун жолдорун таанууга, аны иликтеп талдоого алууга мүмкүнчүлүк берген ыкмалар бар да. Мына ушуну жайылтсак болот. Бул деле колдон келе турган жумуш да. Албетте, мугалимдер үчүн. Мугалимдер үчүн. Андан тышкары мен азыр балдарым менен ошол мугалимдердин лексикасы боюнча дагы иштеп көрсөкпү деп студенттериме тапшырма бергем да. Кандай, жана мен айтып атпаймынбы, кандай сөздү колдонуш керек, кандай сөздү колдонбош керек. Анан менин студенттерим азыр мына группабызга жөнөтүп, азыр талкуулап жатабыз, окуп берейин. Жакшы болот. Мисалы үчүн дейт, сен класстын эң начар окуучусусуң деп айтышы мүмкүн да мугалим байкабай. Жини келип, мен билем, сен аракет кылсаң көп нерсеге жетесиң деп айтып атат да. Мээң жокпу сен, же болбосо башың жетпейби ушуга деп дагы мугалим ушундай деп коюшу мүмкүн да. Көп айтабыз. Кел бул тапшырманы чогуу чечели, чогуу аткаралы деп. Тарбия көргөнсүңбү сен деп да айтып коюшубуз мүмкүн. Баарыбыз бири бирибизди сыйлашыбыз керек. Кел жайыраак сүйлөшөлү дейт. Сен адам болбойсуң деген сөздөрдү айтылып кетиши мүмкүн. Бул такыр болбойт. Сен акылдуусуң да ойлонуп көрсөң, муну сөз аткарыласың дегендей мотивация берген, шыктандырган. Мээңди иштетпейсиңби деген сөздү да мугалим айтышы мүмкүн, ата эне да айтышы мүмкүн. Сен акылдуусуң да ойлонуп көр деп. Кол жазмаң кантет деп айтышыбыз мүмкүн. Жакшыраак жазганга аракет кыл. Эмне деп, кандай кийинип келгенсиң? Дебей, мектеп формаң кана, мектеп формаң кийип кел деп, ушул сыяктуу башыңды унутуп калбайт белең мындан көрө, китепти унуткандан көрө, тапшырманы унуткандан көрө деп айтышыбыз мүмкүн. Эмкиде унутпай алып кел, эмкиде сөз аткаргын, мен сага ишенем, эмкиде аткарасың. Анан оозуңарды жапкыла, жаагыңды жаап деген сөздөрдү айтылып калышы мүмкүн да. Айтылат балдардын ачуусуна келгенде айтып калыш мүмкүн. Мында тынчтангыла, тынч отургула, биз бири бирибизди угушубуз керек, укпай атабыз деген сыяктуу түшүндүрмө сөздөрдү, ушул сыяктуу сөздөрдү азыр иштеп чыгып атабыз. Мындай карасак жөнөкөй бирок абдан маанилүү. Таасири аябай зор. Себеби ошол сөздөн улам бала түшүнүшү мүмкүн. Кечеги бир зомбулукта ошондой сөздүн айынан болду деп атпайбы, туурабы? Кемсинтип койгон үчүн, акча жыйнап атканда акча бербей койгон үчүн, анан ошонун айынан намыстанып кетип, тиги кызды уруп таштады деп атпайбы. Ушул сыяктуу демек бул сөздүн абдан сөздөн зомбулук сөздөн башталат деп мен макала жазгам. Көрүүчүлөр интернеттен таап окуса болот. Анан ушундай сөздөрдү биз азыр иштеп чыгып атабыз да, студенттер менен. Атайын сөздөрдүн топтомун жасашыңыздар керек экен да. Ал биз эми ата эне мугалим жөнүндө айттык да, жеке эми ата энелердин аракети. Бул азыр бизде ансы деле акыркы учурда мугалимдер жумуштан кетти, сөгүш алды, башка болду. Эмне үчүн эле мугалимдер күнөөлүү, ата эне кайда карап атат деген сөз болуп атпайбы? Бул ата энелерге кандай бир мындай пикир айта аласыз да? Ушул багытта баланын ошол деңгээлге жетишине кандай ата эненин бир салымы болуп калышы мүмкүнбү, же бир кандай десек маани бербей койгон учур болуп калышы мүмкүнбү? Мен азыр ушул мектептеги мугалимдердин биз аларды күчтүү адис катары кайрадан тынымсыз алар менен иштеп олтурганыбызда алар коомдун тарбиячысына айланат эле деп ойлойм да. Анткени аларда ар бир ата энеге, ар бир үйгө жеткиликтүүлүк бар да.
алар балдарынын ата энелер чогулушуна чакырышат. Алар айылда эгер өздөрү билим деңгээли улам өстүрүп турса, улам жаңы маалыматтарды элге таратып турса, пайдалуу маалыматтарды, жардам бере турган маалыматтарды, кадыр баркы да башкача болуп жогорулай берет да. Ошондуктан мен азыр бир эле жолду көрүп атам: мектеп аркылуу, билим берүү аркылуу, ата энелер аркылуу, кээде окуучулар аркылуу ата энелерге таасир берсе болот деп ойлойм да. Анткени менин өзүм кызым деле кээде мектепте окуп жүргөндө мен бир туура эмес сөз айтып алсам же туура эмес мамиле кылып алсам андай болбойт, эжекем айтты, агайым айтты, мындай кылса болбойт экен, ал мындай болуп калат экен деп мени тарбиялап койгон учурлар кездешчү да. Анан ойлонуп калчумун, ыраазы болчумун ошол мугалимге. Абдан ыраазы болчумун да. Кана менин кызымды ушу мен билбеген нерсени айтып тарбиялап койгонуна 1000 мертебе таазим ошол мугалимге деп абдан сыйлап калчумун. Мектепке болгон ишенимим артчу. Ушул сыяктуу багыт менен биз дагы деле ошол мугалимдер менен көбүрөөк иш алып барышыбыз керек. Аларга көбүрөөк маалымат беришибиз керек. Алардын кадыр баркын кантип көтөрөбүз деп атпайбызбы? Кадыр барк бул сабаттуулук эле, билимдүүлүк, ошонун өзү кадыр барк да. Эгерде мугалим маалыматка бай болсо, ошого көзү жеткен бир акыл насаатын туура багытта айта билсе, өзүнөн өзү кадыр баркка көтөрүлөт. Мектеп ошол коомду туура багытка, балдарды тарбиялоого багыт берген бир чоң билим берүү ордосуна айланыш керек бүгүнкү күндө ар бир айылда. Жакшы, рахмат. Демек, эң негизгиси мектеп. Мектепте ата энеге да жардамчы болушубуз керек деген ойду айтып атасыз да. Мисалы, ата эненин түйшүк менен жүрөт көбүнчө, бала багыш керек, жумуш кылыш керек деген. Негизинен мектепте мугалим психолог катары, педагог катары ар бир баланын психологиясын байкап турат да. Эмне болуп атат. Дагы ушул жерден бир оюмду уланткым келип атат. Мугалим энергияны каяктан алат? Мугалим шыктанууну каяктан алат, мотивацияны? Ал дагы маселе да. Мугалим бере эле берсе, мугалим кайдан алат? Өзүнөн эмне калат? Өзүнөн эмне калат? Ушул жагы да бар. Буга менимче билим берүүдөгү менеджменттин маселеси да бул. Анткени бүгүн менеджмент деген аябай чоң нерсе. Ага да атайын билим керек. Ошол билим берүүдөгү жетекчилер, мектептин директорлору, алар директорлордун үстүнөн караган структуралар, завучтар, ушулардын баары мугалимди шыктандыруучу бир күчтөр болуш керек. Мугалимге мотивация берүүчү, аны колдогон, анын кичинекей жеңишин дагы ушундай даңазалап, өздөрүнүн социалдык баракчаларында элге көрсөткөн, сүрөтү менен чыгарып, кичинекей жеңишин дагы бала менен иштеп аткан процесстериндеги болгон ийгиликтерин даңазалап көрсөтүп агашып бериш керек да. Кечээ эле бир 75 жаштагы бир мугалим менен сүйлөштүм, бир окуу жайда иштейт экен. Ал жакында эле бир ыраазычылык кат алыптыр ректорунун колунан. Менин колумду кысып дейт, көзүмө карап, сиз азаматсыз деди эле деп ошонун өзү канча сүйүнүп алыптыр да. Жаштар анда бетер учат да. Анан мен аябай карадым да, 75 жашка чыкканда сен баарына тоюп, көңүлүң ток болуп, мен иштегенче деп ушундай акыбалда калат да киши. Бирок кайсы куракта болбосун адамга ушундай канат байлаткан сөз керек экен да. Ошол сөз менен учурат экенсиң адамды, сөз менен жексен кылат экенсиң. Мына ушул сыяктуу сөз менен иштөөдө, мамилебизде өтө мындай кылдат болсок, ушунун өзү профессионализм болуп эсептелет. Туура, абдан жакшы айтып атасыз. Бул сөздүн күчү жөнүндө да. Мисалы, гумандуу педагогика деген бар да, билесиз, Шалва Аманашвили. Бизде Кыргызстанда да бир топ педагогдор бар. Алардын көчүп башында турган Орозалы Сайдылканов деген агайыбыз бар. Жакында эле Рух Баатыр деген бир китеп чыгарышты. Экөөнүн авторлугундагы Нурбек Жошпаев деген бир кесиптешибиз даярдап чыгарды. Ошол жерде да абдан көп айтылат да, балага жасаган мугалимдин мамилеси, мээрими. Бул коңгуроо ошол учурдагы балдардын ушул абалга өзүнө өзү жанын кыйып атышы, бул деген көңүл буруунун жетишсиздиги болушу мүмкүн. Азыр мен кайра эле ата энелерди айтыра албай атпайм бизге. Ата энелердин кандай? Мисалы, мыйзамда деле жашы жете элек балага ата эне жоопкер болот экен да. Ооба. Ошон үчүн ата энелер да жоопкерчилигин бир кандай сезиш керек,
баарын эле мектепке жүктөп коюш керекпи деген маселени азыр көп талкуу болуп атат да коомчулукта. ооба, талкуу болуп атат. Ата энелер азыр мен байкаганыма караганда ата энелер балдарына жакшы билим берүүгө аябай умтулуп калды. Билимдин баасын ушунчалык мындай билип калышты да. Жакшы мектеп издеп жүргөн ата эне, жакшы мугалим издеп жүргөн ата эне, репетиторлорду издеп жүргөн ата энелер баланын келечегине кайдыгер карабай ушул акчасын баланын билимине салган ата энелер көбөйдү. Ооба. Биз аны көрүп атабыз. Мына азыр жеке менчик мектептер, бала бакчалардын көбөйгөнү эле ушундан кабар берип атат. Эгерде суроо талап болбосо алар анчалык көп ачылбайт эле да. Айылдарга чейин региондордо, аймактарда дагы ачылып атат да. Мунун өзү жакшы нерсе. Бирок баардык ата энелер баардык замандарда кайсыл доор болбосун баардыгы бирдей деңгээлде болбойт да. Жардам бере турган үй бүлөлөр бар. Маалымат, билим жетишпеген ата энелер бар. Анан биз эгерде мен көбүнчө мындай прогрессивдүү, билимдүү ата энеге караганда маалыматы жок, билимден аксап турган ата энелерге көбүрөөк көңүл бургум келет да. Алар менен көбүрөөк иштеш керек деп ойлойм да. Анан биз аларга жоопкерчиликти кантип үйүп коебуз? Каяктан алат алар? Маалыматты кайдан алат? Өзү менен кантип иштейт алар? Өздөрүндө даярдык жок болсо, кээде кыздарыбыз 16-17 жаштан турмушка чыккан, анан турмушка чыккан тиги жигит деле бир 17-18 жашта эчтекени көрбөй турмуш курган ата энелер бар. Өздөрү миграцияда жүргөн ата энелер бар. Чоң ата, чоң энесинин колунда калган балдарыбыз бар. Мына ушундай түрлүү түмөн катмарлар бар да. Анан аларга толук кандуу аларга жүктөп коюу бул туура эмес да, маселеге көз жумуп коюу деп ойлойм да. Мисалы мен сабакта деле же китеп жазып атканда деле мурда Советтер Союзу учурунда билимди баягы орто деңгээлдеги балдарга багытталып жазылчу экен да. Мен эң начар окуган бала, түшүнө албаган бала түшүнөбү деп ойлоном да жазып атканда. Анткени эгер алга түшүнүктүү кылып жаза алсак, анда беркилерине дагы түшүнүктүү болот да. Эгерде класста бир эле бала түшүнбөй калса, бир эле бала биз жазган китепти, окуу китебин түшүнбөй калса, анда ал окуу китебинде маселе бар да. Абдан сонун айттыңыз. Мен ушуну уккум келип аткан. Көп кесиптештерибиз баягы өзүбүздөн жоопкерчиликти түрткөн аракет жасап атпайбызбы? Мектеп бул билим берүүчү мекеме, билим беришибиз керек, тарбияны ата эне бериш керек деп. Бирок улуу педагогдордун да сөзү бар го, жанагы коом ооруга чалдыкса, дарылоону мектептен башташ керек дегенчи. Демек, мектеп биз баарыбыз коомчулукка жардамчы болушубуз керек экен да. Баардык азыр түйшөлүп дагы да бир ушундай кырдаалдардын чыгышы жалпы мамлекеттик бир деңгээлде баарын козгоп койду. Бүт күчтөрдүн баардыгы биригип азыр ушул балдардын таалим тарбиясына, мектептеги алардын психологиясына, жүрүш турушуна байланыштуу бир топ иш-чаралар жандана баштады. Бирок ушундай кырдаал болгон учурда гана эмес, бул дайыма үзгүлтүксүз жүрүш керек да, болуш керек да. Мектеп деген ошончу мектеп, мугалим ошончу мугалим, директор жана менеджмент деп айтыңыз, ошончун директор ал деген акча таап келип иш-чара өткөрүү эле эмес да мектепте деген. Демек, ар бир баланы, ар бир педагогдун ошол педагогдук деңгээлин бала менен иштешүүсүн камсыздап туруш керек деген ойдомун. Биздин маегибизди бул китептер мененге байланыштуу уланткым келип турат. Соцсетте абдан активдүү сиз, айрыкча тил, сөз айтып атпайсызбы? Азыр эми сөз барктаган адамсыз, анча китептериңиз бар. Кыргыз тилин окутуу боюнча, учурдагы ушул кыргыз тилинин өнүгүшү боюнча өзүңүздүн кандайдыр бир концепция же өзүңүздүн бир кандай ойлоруңуз бар? Анан кыргыз тилин окутууга адамдарды сабаттуу кылуу боюнча көптөгөн видеолорду жарыяладыңыз. Анын таасири канчалык болду? Сизге кайтарым байланыштар кандай келди көрүүчүлөрдөн ушул багытта? Жакшы. Негизи баягы мен журналисттерге Кыргыз Түркманас университетинде коммуникация факультетинде сабак берем. Өзүм филология илимдеринин кандидаты болгондуктан мага медиа тексттерин жазуу боюнча сабактар, ошол сабактар боюнча канча жылдан бери адистешип иштеп жүрөм. Анан бизде кыргыз тилинде окуу китептери жок, журналист жок, дээрлик жокко эсе, жок десем да болбойт. Бирок ошол текстти жазуу боюнча чын эле баягы окуу китептери жокко эсе да. Анан ушул журналистиканын жанрлары деген китеп жазгам. Мында
ар бир жанрда кабарды кантип жазыш керек, репортажды кантип жазыш керек, очеркти кантип жазыш керек, макаланы кантип жазыш керек, ошонун баардыгы ушул жерде камтылды. Практикалык иштери менен мындай визуалдаштырып, схемалары менен балага, студенттерге түшүнүктүү болсун деп, анан бизде жанагы коомчулук менен байланыш жана реклама адистигинде окуган студенттерге пиар тексттери, копирайтинг, ушул пиар тексттер бул дагы баягы мамлекеттик стандартта бар сабактардын бири, Кыргызстан боюнча. Кыргыз тилинде китеп. Кыргыз тилинде китеп, копирайтинг боюнча кыргыз тилинде китеп жок болчу. Бул пиар тексттери ошол билим берүү министрлигинин грифи менен чыкты. Андан тышкары дагы эми китептеримди айта берейин. Сөзсүз. Ошол бул адабият боюнча 1916-жыл кыргыз прозасында деген бул монография, ушул диссертациям. Мында тиги ажар узак жолдон баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул 16-жылдагы өркүнгө багытталган, ошого кайрылган чыгармаларды талдаганда, ошол мен ушул боюнча диссертация жакта ошондой эле баягы өркүн окуясы бул. Ошондой эле баягы зомбулук темасы деп атпайбызбы? Менимче ушул тема кайра азыр практикалык негизде ушундай иштеп атсам керек дейм да, бул темага көп кайрылып калган себеби да ушундан болсо керек. Анан илимий изилдөө усулдары деген китебиз, бул авторлош 8 автор биригип жазган китеп. Анткени бизде азыр илим өнүкпөсө, практика өнүкпөйт да, турмуш өнүкпөйт. Азыр эми бизде интеграцияланып атабыз да ааламдашкан дүйнөдө. Жалпы мындай орток стандарттар пайда болду, ошого баш ийишибиз керек болуп калды. Мурда өзүбүз менен өзүбүз болсок, азыр болсо илимий изилдөөлөрүбүздү чет өлкөлүк абройлуу журналдарга чыгарышыбыз керек болуп калды. Ага менимче азыркы күндө жакшы даярдабай атабыз. Мына изилдөөчүлөр көп, бирок эксперттер аз заманда жашап атабыз. Илимдин кандидаты, илимдин докторлору көп, эксперттер табылбайт. Журналисттер айтат, эксперттерге ушунчалык жарды болуп атабыз, таңсык болуп атат эксперттерге. Айрыкча кыргыз тилдүү эксперттер жок. Баягы эксперттерден маалымат алыш керек да. Мына бүгүн эле ушу зомбулук маселеси боюнча алар эксперттерге кайрылып, алардан маалымат алыш керек. Бирок илим коргошту да. Илим коргошту. Бирок доктору, кандидаты. Эксперттер жок экендиги, биз былтыр изилдөө жасаганбыз, медиада кыргыз тилинин абалы. Ошондо эмне үчүн мындай келегей тил болуп атат, эмне үчүн мындай калпыстыктар болуп атат тилди колдонууда деген суроого биз фокус группа жасаганбыз. Бир канча баягы дасыккан журналисттерди чакырып, алар менен суроо жооп беретинде мында маектешкенбиз. Анан кайра баягы бирден дагы интервьюларды жүргүзгөнбүз. Ошондо бир озон эксперттер жок. Алар биз орус тилдүү эксперттерге кайрылабыз, анан алар бизге айтып бергенде өзүбүз эптеп которобуз. Ошондуктан кыргыз тилде начар чыгып калган, ошондон болушу да ыктымал деп атат да. Буга дагы мен жалаң эле ошол баягы илимпоздорду, жаш илимпоздордун күнөөсү деп айтпайт элем. Буга атайын, мисалы үчүн чет өлкөдөгү баягы жаш илимпоздорду, илим жактарда аларга ар бир кадамды үйрөтөт. Теманы тандоодон башталат. Теманы тандаганда эле проблемасын кошо көрөт. Ушул проблема болгон үчүн ушул теманы тандап, анан аны изилдеп, анан кийин чечүү жолдорун сунуштайм дейт. Коомго пайдасы тиет. Жыйынтыгы ошол да, илимий. Бизде кээ бирлер темасында түшүнбөй калган учурлар болуп атпайбы тилекке каршы. Ага ошо жалаң эле жаш изилдөөчүнү күнөөлөбөйт элем да. Анан изилдөө усулдары эмнени изилдейм, эмне үчүн изилдейм, кантип изилдейм, эмненин негизинде изилдейм, кантип изилдейм дегенде изилдөө методдору керек, усулдар, кандай усулдарды колдоном, кайсы усул ушул теманы, ушул проблеманы мага толугу менен ачып берет деген сыяктуу суроолорду үстүнөн биз жакшы иштебей жатабыз. Анын ачык эле айтып коюшубуз керек. Анан ачык айтмайын биз маселе чечилбейт, көйгөй чечилбейт да, диагноз коюлмайын. Диагноз койгондон кийин аны дарылоо ыкмалары туура багытта жүргүзүлөт да. Анан аз да болсо эми бул баардык илим боюнча маселени чечпейт албетте, бирок коомдук илимдерде жардам берет да. Колдонусу болот. Бул жерде бирок баардык илимдер теманы кантип тандоо керек, проблеманы кантип аныктоо керек деген суроолорго бул жерден жооп алат. Изилдөө методдору болсо интервьюну кантип жүргүзүш керек, маалыматты кантип топтош керек, аларды кантип иреттеш керек, талдаш керек деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мен ушул жерде
илимий текстти кантип жазыш керек деген баягы өзүмө ооба. байланыштуу темада бир бөлүм жазып бергем. Дискуссияны кантип жүргүзүш керек? Анткени биз илим жазып атканда сөзсүз түрдө башка эмгектерге кайрылабыз да. Бизге чейинки жазылган эмгектерге кайрылабыз. Анан ошолор менен дискуссия түзгөндү, цитаталоону билбей кыйналган илимпоздор бар да. Аларды жөн эле коюп коет, бир цитатаны таап алсачы, цитата керек, шилтеме керек деп. Жок, биз алар менен дискуссияга чыгышыбыз керек. Талдоо кылышыбыз керек кадимкидей. Туурабы, туура эмеспи? Ошондой, ал эмне үчүн муну айтты, ал муну айтыптыр, эмне үчүн муну айтты? Бул туурабы же туура эмеспи? Анан өзүнүн изилдөөсүнүн негизинде кандай чыгып атат, салыштырыш керек дегендей. Мына ошого байланыштуу багытталган китеп. ушундай жакшы китеп. Көйгөйлүү маселени айтып атасыз. Жана Дүшөн Шаматов агайыбыз барго, Назарбаев университетинин профессору. Агай дагы дайыма ошо илимий изилдөө усулдары. Муну билмейинче, үйрөнмөйүнчө илим жазылбайт деп көп айтат да. Биз көбүнчө илимпоздор, анан өзүбүздүн шакирттерге мындай туура багыт кээде бере албай, терең жеткире албай калат экенбиз. Буюрса ушул китептердин таасири болуп, мындан кийин да өнүгө берсин. Анан ошол эле жана видеолоруңузга токтололу да. Муну сизге ким тапшырма берди, же өзүңүз эле, же убактыңыздын кенендигиненби, доскаңызды да түшүнбөйм, кандай каягынан туруп алып жазасыз билбейм. Жазып, талдап, бул ушул идея кайдан келди эле да, же бул да эми түшөлткөн маселе, бирок кантип баштап калдыңыз, кантип убакыт табасыз, ким каржылайт? Ушул боюнча айтсаңыз кызык да. Макул, бул боюнча аябай көп сурашат. Бул дагы ушул сабактарымдын негизинде бизден бүтүрүп кеткен студенттерим деле редакторум менен талашып тартышып атам, кесиптешим менен талашып атам. Ушинтип жазсам мени комментарийде аябай талкалап атышат, сындап атышат, эмне кылам деп көп кайрылышат. Өзүмдүн эле бүтүп кеткен студенттерим. Анан орфографиялык эрежелер менен бөлүшүп коем баягы китеп менен, электрондук вариантын. Анан ал да аздык кылат. Андан башка журналисттер көп кайрылат. Анткени мен текст боюнча сабак бергендигимден сөз түрдө грамматикалык каталарга, орфографияга, керек болсо орфоэпияга чейин кайрылабыз да. Баягы жазганын туура окуганга дагы маани беребиз. Анан ошондо менде ушундай бир ой болду. Бул аябай керек нерсе экен. Муну жазуу түрүндө берсем деле кайра сурай берет. Анан буга азыр визуалдык дүйнө үстөмдүк кылган учурда жашап атабыз да. Муну визуалдаштырып, видео тартып чыгарайын деп. Анан менин кызым өзү социалдык тармактар боюнча адис. Анан ал айтты, 1 мүнөткө жеткирбеңиз деди. 30 секундада чыгарыңыз дейт. Мен 30 секундада кантип 1 мүнөт жасап турайын, анан дагы көрөлү деп. Анан ошо кыска нуска кылып эрежени айтып отурбай, колдонулушун эле айтам да. Ооба, абдан сонунда мындай кыска, түшүнүктүү, рилс ошо кыска видеолорду ошентип чыгара баштадык. Анан эле биринчи эле чыгарганда, мисалы, элдерге кызыктуу болуш үчүн баягы мисалдарды дагы кээде мындай өзүнө тарткан мисалдарды алып аттыр. Жана айран уююн дегенде тоююн деп калдым дегенде кантип жазат элеңиз деп баштап. Анткени менин кызым хук керек дейт да. Хук дегени кайырма экен. Кайырмага илиш керек дейт да көрүүчүнү. Болбосо YouTube каналда деле аябай көп видеолор бар экен, аларды көргөндөр аз экен да. Анан ошол 1 мүнөттө кайырма кылып, кызыктырып, баягы көрүүчүлөрдү өзүнө тартып алып, анан эрежени үйрөтүп коюш керек максат болду. Анан биз 6 ай тынымсыз жумасына 5 видео, 5 күндө 5 видео чыгарып аттык. Ишемби, жекшемби күндөрү баягы тартып аттык. Тартып анан монтаждап анан чыгарып аттык да. Ошондой таризде уланып келатат. Азыр бир аз солгундап мен китептерим менен алек болуп калдым. Бирок азыр ушул күндө мен ошол текст жазуу боюнча да маселе көп экен. Бизде мисалы мага мектеп окуучулары студент болуп келип атышат. Анан ошолордо аябай маселени көп көрөм. Болбосо бизге эң күчтүү балдар келет. Анан текст жазуу боюнча да азыр колдонмомду иштеп атам. Бүтөйүн деп калды. Ошонун ичинде орфографиялык эрежелерди дагы мындай визуалдаштырып, керек болсо азыр ойлонуп атам, сүрөт тартырсамбы деп. Ошол ача салсам, Жамиля деген ортосунда мисалы үчүн дефис коюлганды мен эрежемсин айтсам эч ким эстеп калбайт да, жөнөкөй адам.
анан эшикти ачкан сүрөттү көрсөтүп, анан тиерде Жамиля турганын көрсөтүп сүрөттү визуалдаштырсамбы деп да ойлонуп атам да. сүрөттүү сөздүктөр дегендер бар эмес беле? Ошондой. Орустарда да аябай Ооба. популярдуу го балдар үчүн, Ооба. фразеологиялык сүрөттүү сөздүк Англис деген. тилинде да көп ушул Англис сыяктуу тилинде китептер. көп. Сонун болмок экен. Ушундай эстетип калуу да менин максатым, эстетип калуу. Анткени биз жана мектептеги эрежелерди сулп эле ошондой берип койсок, аны эстеп калбайт, окубайт, кызыкпайт, ал бекер эле болот да. Толтура китептер бар, ошолордун катарында бир китеп болуп калат. Азыр ошондой дагы жакшы, азыр жасалма акыл бар экен, аларга сүрөт тартырсам да болот. Эми ар бир кыймыл акча да азыр. Ооба. Ошондуктан ошондой жолдорун издеп азыр студенттериме баягы чогуу иштеп, бул долбоор силер иштегенди үйрөнөсүңөр деп аларга дагы ошондой кызыктырып, алар өздөрү жардам беребиз деп, анткени ошол менен иштеп атып, алар иштегенди үйрөнүп, анан кийинки жылы карматпай жумуштап кетип атышат да. Анан ошого ушундай чогуу бир команда менен, жаштардын мындай жигери менен азыр иштеп атабыз. Бул чоң жумуш жасап атасыз да. Китебиңизди буюрса күтөбүз, тезирээк чыксын. Биз тилчи мугалимдер сабаттуу болушубуз керек да. Бул эми жалпы көпчүлүккө. Сиз көпчүлүккө арнап атыптырсыз, бирок кыргыз тилчилерге да багытталган атайын бир колдонмолор болсо, жанагы биз эрежелерди эле окута берип, мектепте көбүнчө кыргыз тилин баягы окутуу абалы, деңгээли бүгүн анчалык болбой калгандай да. Бектур Исаков эл мугалиминин Сабат Санжырасы деген китебинде бар го. Эгерде окуучуң өзүнүн тилинде таза сүйлөй албаса, эркин сүйлөй албаса, туура жаза албаса, анда сенин берген эрежелериңдин жыйындысы шоуна ишпей калат деп айтат го. Ошол сыяктуу биз болушунча сиздин жасап жаткан жумуш практикалык жумуш да. Анан мен дагы бир кесиптешиме кайрылгам мен убактым жок, анан ал багыттан бир нерсе алыстап калдым. Ошол азыр сиз айткан оюн кой, ушул сыяктуулардын бир сөздүгүн жасабайсыңбы депчи. Убакыт керек, изилдеш керек дейт да. Мындай эле практикалык эле депчи. Ошондой болсо дагы ошондой сөздөрдүн жазылышын атайын тизмелеп китептериңизге киргизип койсоңуздар да жакшы болмок. Кээде биз деле текст жазып атып, көп маселе. арсары болуп ойдо калабыз да, анан уялбай эле кесиптештериме жакшы кыргыз сөз жазам да, кандай жазылат эле унутуп калдым. Анан болбосо өткөндө бир китебибизди редакторлетсек, аябай кыпкызыл кылып таштаптыр да. Анан мындай үтүрдү көрүнгөн жерге кое берет экенбиз да. Бул тыныш белгилерди коюу, демек бул кыргыз тилчилер үчүн, жалпы эле журналисттер үчүн. Ооба, тыныш белгилерди, мен тыныш белгилерин дагы татаал сүйлөмдөрдө коюлат да көбүнчө. Ошолордун да таблицасын түзүп койдум. Анткени мен аларга тыныш белгилерин же синтаксисти өткөнгө, мисалы мен журналисттик текстти берем, ага менин саатым жетпейт, убактым жетпейт. Анан балага үйрөтүш керек, ага үйрөтүп отуранга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан абдан тез, азыркы заман өзү ошондой болуп атат го, тез маалымат алып, тез аны иштетиш керек. Ошондой таблицаларды түздүм. Анан жанагы сүйлөмдөрдү биз киринди сөздөр деп коебуз, байланталар деп коебуз. Ошолордун колдонууну да билбейт да балдар. Сүйлөмдөрү бирикпейт, ойлору чачкын. Мына ушул сыяктуу учурлардын да баарын эске алып, булар боюнча дагы таблицаны ойду логикалык жактан улантуунун шерелештирген сөздөрдү да, мисалы үчүн ушундай болду же аларды дагы классификациялап чыктык. Ушундай бул жерде дагы бул китептеримде да берилди, бирок аны өзүнчө дагы иштеп жатабыз. Мисалы бул жерден мисалы айтып келатып, тилекке каршы, өкүнүчтүү, бирок деп ушуларды да колдонгонду билбейт да. Муну менен катар, ошондой эле, ошондуктан деп баягы ойду улантып кете турган сөздөрдүн тизмегин берип, анан аларды кайсыл учурда колдонулат мисалдар менен берип чыктык да. Бул дагы менимче колдонуучулар үчүн мындай пайдалуу болот деп ойлоп жатам. Андан тышкары үлгү болсо, бир өнөк болсо. Анан кантип сүйлөмдөр кантип байланышат, ушул сыяктуу абзац кандай жазылат, мына таптым, бул жерде экен. Бул жерде мына ойду толуктоо, тереңдетүү, ошондой эле, мындан тышкары, муну менен катар, муну менен бирге, буга кошумча, санактан өткөрүү, биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн, баарынан мурда, жыйынтыгында деп. Ошондой эле абдан керектүү, көп пайдаланган сөздөр. Кыйыр карама каршылык, ошондой болсо да, ошентсе да, буга карабай канткени менен буларды билебиз, бирок текст жазып атканда мындай
эске албай коюшубуз мүмкүн. Тике карама каршылык мындан айырмаланып, тескерисинче бир жагынан алып караганда мындай, ал эми экинчи тараптан караганда карама каршы коюп атабыз да. Кыска жыйынтык чыгаруу, демек ошондуктан натыйжада окшоштуруу, ошондой эле ушул сыяктуу эле дал ушундай ойду анын үстүнө деп акцент коюу, түшүндүрүү, жокко чыгаруу деп аябай классификациялап чыктык. Мисалдарын дагы бул жерде бар. Ошондой эле абзац мисалы. Абзацты биз жаңы бир ой башталат, анан бүтөт дейбиз, бирок кантип жазганды үйрөтпөйбүз. Мен китептерден ошону да таппадым. Абзацтын өзүнүн структурасы бар. Биринчи сүйлөм кандай жазылат, экинчи сүйлөм, анан корутундулаш керек деген сыяктуу. Ушулардын практикалык негизде иштеп атабыз. Кудай буйруса, жакын арада бүтсөк чыгарабыз. Сөзсүз мугалимдер коомуна жеткириш керек. Анткени жана эле айтпадыкпы, маалыматтан баардык нерсе депчи. Ошол маалымат жок, ушундай эмгектер жок, колуна тийбейт. Анан ошон үчүн өзүнүн университеттен алган базасы менен эле чектелип иштеп келаткан учурлар бар да. Күтөбүз, албетте. Бул ишти талыкпай иштей беришиңиз керек. Чоң жумуш жасап жатасыз. Дайыма күтүп көрөбүз. Анан дагы бир суроо берип калайын деп атам да. Бул адабият. Эми сиз адабиятчысыз да. Адабият сиздин жан дүйнөңүз. Кыргыз адабияты мектепте окутулат да. Азыр биз 12 жылдык билим берүү системасына баратабыз. Анан кыргыз адабияты деген предмет окутулат. Мына жакынкы күндөрдөн бери кыргыз жана дүйнөлүк адабият деп предметтин аталышы болуп, анан бир 60% ичинде кыргыз адабияты, 40% дүйнөлүк адабият болсун деген маселе жаралып атат. Азыр стандарттар түзүлүп, программа. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Экинчиден бизде орус мектептер, өзбек, тажик мектептер деген мектептер бар да, булар кыргыз адабиятын окучу да. Эми ушуларда кыргыз адабияты деген сабакты орус мектеп, кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген сабакты орус мектеп орус тилинде, өзбек мектеп өзбек тилинде окуш керек деген бир концепция баратат. Буга көз карашыңыз кандай? Буңгу жол деп атабыз, улуттук нарк деп атабыз, жарлыктар чыкты. Булардын көпчүлүгү ушул кыргыз адабияты аркылуу жүзөгө ашчу бир процесс болчу да. Сиздин көз карашыңызды уккум келип атат да. Мен азыр угуп атам ушундай болуп жаткандыгын. Негизи кыргыз адабияты кыргыз тилинде эле берилиш керек деп ойлойм. Анан кыргыз адабиятын бүтүндөй ревизия кылып чыгыш керек. Совет доорунда ошол идеологияга туура келген чыгармаларды азыр окутуунун анчалык кажети жок деп ойлойм. Баягы түбөлүктүү темалар, биздин кыргыз адабиятынын баягы түбөлүктүү казынасын түзүп турган чыгармаларыбыз көп эле да. Ошолордун тегерегинде кайра окуу программасын түзүп чыгыш керек. Анан окутуу методикасын түп тамырынан бери өзгөртүш керек деп ойлойм да. Кызыктырып берсе, мисалы кыргыз тил кирип атат, Кыргызстандагы кайсы тилде болбосун мектептерде кыргыз тили кирип атпайбы? Кыргыз тилин бекемдеген, анын сөз байлыгын өрчүтө турган, кыргыз дүйнө таанымын таанытып сиңире турган, кыргыздын идеологиясын жүргүзө турган, деги эле кыргызды таанута турган бул адабият сабагы. Адабият сабагы да. Аны оригиналда окуган бул өзү да сыймык болушу керек. Мисалы мен оригиналда түрк адабиятын окугум келет. Түрк тилин билем, бирок ушундай күчтүү чыгармаларын түшүнбөй калышым мүмкүн да. Бирок оригиналда окугум келет. Орус адабиятын оригиналда окуп атам деп ошого сүйүнөм. Англис тилин дагы үйрөнүп окуп түшүнүү деңгээлинде билимим бар. Англис тилиндеги чыгармаларды кээде окуйм. Бул дагы жакшы. Анткени котормо деген котормо. Бул бир. Экинчиден, тилди Кыргызстандан жаранылгондон кийин биз азыр тил билүү деңгээлдерин бөлүп талап кылып атабыз аны. Ага дагы мунун аябай пайдасы тиймек. Окуп түшүнүү. Окуп түшүнүүнү ошол жерден үйрөнөт да бала. Анан жанагы кыргыз адабиятын бизде ошол окуп түшүнүү деген кыйын да. Муну дагы деле биздин билим берүү системасында иштелип чыккан жок. Жанагы пизадан биз улам эле баягы жакшы болбой натыйжа көрсөтө албай жатканыбыз дагы ошол сабактардагы, ошол окуу китептердеги маселе болушу мүмкүн да. Кени мен өзүм ошол англис тилинен окуп түшүнүү экзамендерине тапшырып өттүм да. Ошондон алган билимимди мына азыр китеп жазууда колдонуп жатам. Бир да ашыкча сөз болбойт. Ой ушунчалык жыйнактуу, суроолорду түзүү, суроолор менен иштөө, текстти окуп түшүнүү бул ошондуктан да өзүнчө бир ыкма, жөндөмдү талап кылган нерсе. Бизде мен окуу программасын карасам аябай чыгарма көп экен. Анан
келген студенттерден сурасам билбейт да, же өтө көптүгүнөн билбейби, же адабият сабактары тиешелүү деңгээлде өткөрүлбөй жатабы, же окуу китептеринде маселе барбы, айтор муну изилдеген киши барбы, изилдеш керек да, мен муну айта албайм, изилдебей эле айта албайм, бирок маселе барын айта алам, анткени өзүм көрүп атам да. Эмне себептен маселе барын аны изилдеп чыгыш керек. Адабият сабактарында дагы ушундуктудай азыр методикалар бар, ыкмалар бар. Суроо түзүүнүн өзүнүн ыкмалары бар. Эң оор бул суроо түзүү, баланы ойлондурган суроо түзүү. Анан текстти жана окуп түшүнүүгө ыңгайлаштырып суроо түзүп берүү, ал өзүнчө талап, ал боюнча бизде авторлор даярбы? Анткени мен да биринчи жолу англис тилде окуп атканда биринчи жолу ошону көрдүм. Болбосо ага чейин китеп жазып жүргөм, ага чейин сабак берип жүргөм. Бирок англис тилиндеги окуп түшүнүүдөгү суроолор биздин бир да окуу китебибизде жок. Аларды киргизиш керек. Аларды киргизмейин биз азыр кантип балдардан ошондой эл аралык жанагындай сынактардан жыйынтыкты күтөбүз? Аны атайын сабактан тышкары окутуш керек дейбиз. Ага убакыт кайда? Ага адис кайда? Аны окуу китептеринин милдети, ошо окуу китептерине негизделип даярдалган методиканы иштеп чыгыш керек. Мугалимдер ошол процесстен өтүш керек. Мен өзүм мисалы үчүн текстти окуйм дагы, баягы экзаменге даярданып атканда. Анан ушул туура десем туура эмес да. Көрсө мындай менин түшүнүгүмдө туура, бирок текстте жок да ал маалымат. Мен өзүм түшүнүгүмө таянып белгилеп коюп атам. Жок, тексттеги маалыматтын негизинде белгилеш керек болчу да. Ушул сыяктуу ыкмаларды кыйналып атып, анткени менин менталитетим, менин маалыматым башкача калыптанып калыптыр. Ойлонуум. Тигил жактагы ойлонуу такыр башка нерсени талап кылат. Биз балдарды азыр кыйнап ошондой экзамендерге киргизип атабыз. Балдар аны кантип тапшырат, окуу китептери башка, ал жакта талап башка, мугалим өзү ал нерсеге даяр эмес. Ушундай чоң маселелер бар, бирок менимче бул маселени чечсе болот. Бизде адистер бар. Англис тилинен түз алып которуп, биздин китептердеги тексттерге аны салса болот. Аны отуруп иштеген эле кишилер керек да. Демек, адабият окутуунун методикасын өзгөртүү керек. Анткени биз жана функционалдык сабаттуулук деп атпайбызбы? Баардыгын ошол жака бурушу керек. Түп нускада окуш керек да. Мен элестете албайм да, орус мектептерде деле биздин кыргыздын балдары, кыздар окуйт да. Анан өзүнүн адабиятын бул орус тилинде окуп атканы мен элестете албайм. Андан сырткары котормолор дагы, профессионалдык котормолор аз да. Бул кыргыз адабиятынын кандай котормолор түшөт ал жерге. Ошон үчүн бул маселеге да мен абдан бир мындай кабатырдамын. Кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген предмет кирсе дагы кыргыз адабияты басымдуулук кылыш керек. Анан кыргыз тилинде окуш керек да. Буюрса кыргыз тилинде окуш керек, менин оюмча. Мындай аралашып жүргөн адам катары биз ой пикирибизди айтып турабыз. Буюрса эми эже сиздин чыгармачылыкка келели. Сиздин дагы бир ошол жумушуңузда сизге бир мотивация берген, сизди да шыктандырган бул сиздин чыгармачылык болуш керек. Ырлар жыйнактарыңыз чыккан. Анан абдан көп өзүңүздүн эле эмес, көп акындардын ырларын аудиолоштурдуңуз. Аларды угуп жүрүшөт, мугалимдер, окуучулар угуп жүрөбүз. Ушул чыгармачылык менен бул педагогикалык ишмердүүлүк, илимий ишмердүүлүк, андан кийин чыгармачылык ишмердүүлүк, бул үч нерсе кандай үчөөнүн кайсынысы кыйналбайсызбы? Чыгармачылыкты кайсыл учурда алектенесиз? Анан ырларыңыз мугалим катары өзүңүздүн бир шакирттериңизге, окуучуларыңызга ырларды арнадыңыз беле? Бир ырларыңыздан окуп берсеңиз, анан чыгармачылык жөнүндө айтсаңыз. Бир ишмердүүлүктөн экинчи ишмердүүлүккө чарчаганда өтүп кетем. Жадаганда, жадайсың да бир эле ишти жасай берсең. Анан ошондо көп учурда ырлар мен үчүн баягы чарчаганда эс алдыра турган дүйнө да. Эңир деген китебимди чыгаргам, мында ошо 20 жыл мурун жазылган ырларым кирди буга. Анан азыр дагы ыр жазып атам. Мен ушул китепти чыгарганым жакшы болуптур дейм. Анткени мен өзүм адабиятчы болгондуктан, теориясын жакшы билгендиктен, өзүм да ырларды, чыгармаларды талдагандыктан өзүмө дагы аябай мындай талапты катуу коюп, бул ырларды иштешим керек деп
көп жыл мен катып жүрдүм сандыгымда. Анан кайра жок, мындай экен да, эми талант деген албетте талантты багасың, бирок ал талант мындай Кудайдан берилген белек болот экен да. Ал талант күчтүү болушу керек экен. Ал талант күчсүз деле болуп калат экен, бирок мындай учкундары болуп, анан ал канча изденсе дагы кээде баягы күчтүү таланттын деңгээлине жетпей калышы мүмкүн экен. Анан ар бир адамдын ошол өзүнүн дарамети болот экен. Анан ырдагы аңгеме же прозадан айырмаланып, мында бир ыргак сезим, бир дем болот экен да. Кээде мен оңдоп атып, ырларымда ошол демди жоготуп берем. Ошол энергияны жоготуп берем да. Аңгеме да жазасыз да, прозада. Бир көйнөк жөнүндө бир окугам аңгемеңизди. Ооба, көйнөк жөнүндө Аябай жаккан мага бир аңгемеңиз. Ушундай аңгеме да жазам, бирок ыр өзү бир сап келет, анан артынан дагы келет, ушинтип көп учурда басып жүргөндө жазышка мажбур болгон себеп болот. А эмнеге иңир мындай көбүнчө тандаганда аял заты китепке ат тандаганда мындай маанайды көтөргөн ат тандашат, китептин түсүн койгондо бир ачык, жакшы түстөрдү коет. Сиз эмнеге кара менен ак, анан иңир деген эмне, кандай аталышта? Иңир деген эми көгүм деп коебуз кечинде, анан эртең мененки да иңир бар да билесиз, анан кечки иңир. А мен бул ырларды көбүнчө баягы кыйналган учурларында, кайгырган учурларында, анан сүйүнгөн учурларында жазыптырмын. Анан иңир дагы караңгылык менен жарыктын тогушкон учуру. Турмуш дагы ошондой ак карадан турат, жакшылык жамандыктан турат. Мен ырларым да ошондой экен, ошондуктан мындай символикалык негизде иңир деп коюп, анан биз сүрөтчү Айтбүбү Бадакшанова деген бизде Манаста иштеген сүрөтчү эже менен иштегем, ал экөөбүз анан атына заты жарашсын деп кара актан турат деп ушундай дизайн жасаганбыз. Анан ичиндеги сүрөттөрдү дагы ошол эже жазып берген, күтүү деп. Аялдын жүрөгүнөн эмнелер гана өтпөйт деп, эмнени гана күтпөйт деп, ал өзүнчө чыгармачылык менен жазды. Мен ырымда дагы өзүмдүн бир жан дүйнөмдү жаздым окшойт, айтор ушундай китеп чыгып калды. Бүгүнкү күндө бул китеп чыккандан кийин дагы ыр жазып атам. Мен жазбай калдым эле, көбүнчө элем менен болуп. Окуп берейин анда. Ошол күтүүнү окуп берейин. Көчөдөн өттү топ караан, көлөкө тушта олтургам. Көчөдөн өттү бир караан, бирөөнү күтүп олтургам. Кыз өттү кызыл көйнөкчөн, таякчан шашпай чал өттү. Жаш балдар топ кууп өтүштү, чаңгаптап турду көчөнү. Бир келин өттү шамдагай, тыпыйган сумка көтөргөн. Бир киши өттү сумсайып жупуну эски күрмөчөн. Колдорун бекем кармашып, кыз жигит өттү капарсыз. Жол четин бүтүн шимшилеп, жол бинит өттү, көчөсүз. Күн өттү ушул көчөдөн, күйрөп өттү күйүгүм да, баары өттү ушул көчөдөн, күткөнүм гана өтпөдү. Күйүгүмдү өп барып түн кирди, күткөнүм менен чыкпады, үргүлөп кетти дарактар, көчөдө тынчып уктады. Сонун, абдан сонун. Ушундай пейзаждык ыр. Рахмат, абдан сонун ыр уктук, күтүү. Дагы бир сезимиңизди козгогон бир тарыхы бар өзүнчө бир ырлардан болсо окуп берсеңиз. Ушул окууну бүтүрүп, жаш кезимде биринчи ушул сабак берип, педагогикалык ишмердүүлүгүн башында бир колледжге ишке кирип калдым. Компьютер жагында окуткан колледж экен. Барсам жалаң эле эркек балдар экен, анан шаардык балдар экен да, орусча сүйлөгөн. Бирок кыргыз балдар көбүнчө. Анан кыргыз тилден сабак берем деп мен кирип калсам, мындай чынын айтайын тоготушкан жок. Анткени бизде эми бул маселе бар экен, ушул орус мектептерде же болбосо ошондой техникалык же башка бир багыттагы атайын окуу жайларында, адистик окуу жайларында, жогорку окуу жайларында деле кыргыз тилди мындай экинчи пландагы сабак көрүп, ушундай мамилени мен байкап жүрөм да. Буга менимче биз өзүбүздүн дагы бир аз күнөөбүз барбы деп ойлойм. Анан ошол тилди сүйдүрүш үчүн бул кыргыз тилчилер, бул мамлекеттин идеологтору болуш керек да. Алар эгер өздөрүн жакшы көрдүртө алса, тилди ошо жакшы көрөт. Анткени биз баарыбыз кайсы сабагын жакшы көрөсүң десем, мисалы математика эмне үчүн? Анткени андан жакшы сабак берет.
кайсы сабакты мугалим жакшы берсе, ошол сабакты биз жакшы көрүп сүйүп окуйбуз да. Балдарыбыздан деле сурасак, мына ошол жоопту айтат. Анан мен аябай даярданып, ушундай толкунданып барсам, балдар мени ошондой кабыл алганда мен аябай жаман болдум да. Алар мага эч нерсе деген жок, бирок көздөрүнөн, мени тиктегенинен, мамилесинен эле, толку ой тили деп коебуз го, ошо толку ой тилинен эле жана вербалдык эмес каражаттарынан эле мага болгон мамилесин билдирип коюшту, тилге болгон мамилесин билдирип коюшту. Орусча сүйлөп туруп алышты. Эмне кылам деп анан китеп баягы программа боюнча сабак өтөм деп баргам да, анан аны жыйыштырып нары койдум да, анан жөн эле таанышалы деп таанышып, сүйлөшүп, анан Манас эпосун айтып бердим. Манастын окуясын жөн эле кадыресе окуядай кылып айтып берип баштадым. Болгон баягы сүйлөө чеберчилигимди колдондум, болгон мээримимди жүзүмө чыгарганга аракет кылдым. Анан ошондо балдар анан акырын кунт коюп, анан бирөө кичине кыймылдаса жанындагы санын укуп коюп, анан тынч эле мемиреп отуруп калышты. Сөздү дагы терип сүйлөдүм, түшүнбөй калбасын деп жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүүгө аракет кылдым. Анан бир убакта анан тунжураган тынчтык орноду. Мен Манастын бүт окуяларын айтып берип атам. Манас кадимки бир атам заманда жашаган бир каарман эмес, көз алдында биз үчүн күйгөн бир адам катары, баатыр катары жанына ат келдим окшойт да. Мен айтып бүтөйүн деп калганда коңгуроо кагылып калды, балдар тургулары келбейт. Аягына чейин айтып бериңиз деди. 10-15 мүнөттөн кийин кийинки сабак башталат. Анан мен дагы анан жыйынтыктадым. Бир 5 мүнөттү, 5 мүнөттөн көбүрөөк отуруп калышты. Анан рахмат деп ушундай жүзлөрүндө ыраазычылык, анан рахмат эже теңсинбей аткан балдар аягында рахмат айтып кадимкидей жүздөр өзгөрдү да. Сөздүн күчү. Анан эртеси күнү мен сабакка келатсам, анда бир жатакананын эле имаратында окушат эле, мындай коридорлору аябай кууш да. Анан чыксам топ болуп турушат, дайыма тыгылып ошондой жерден өтчүмүн балдардын арасынан. Анан алар мени көрүп эле башка группанын балдарын дагы тизип коюштур, шекеге чыккыла депчи. Жол бошотуп анан өтүп кетип атсам, баары салам беришип, анан биз аябай жакшы иштештик. Анан ошондо мен өзүм эригип ыр жазгам, ошону окуп берейин. Дарс окудум Айкөл Манас тууралуу деген ыр. Кыргыз балдар бөтөн тилде сүйлөгөн, бөтөн болуп дүйнөсү да өзгөргөн. Тил билбеген болсо дагы уулуң жоктур, мекен сени сүйбөгөн. Дарс окудум үн жаңырган бөлмөдө, улуу мурас Айкөл Манас тууралуу. Маңдайымда козголгону сезилет, атуулдук парыз, жаштык жанган көздөрдө. Кыргыз зарлап, кыйналган кез элестейт, журт чачырап асабасы кулаган, бата тилеп, теңирине жалбарып, чачылганды чогултаар уул сураган. Манас келген таалайына кыргыздын, биримдиктин боосун кармап колуна, дитин төшөп эргийт жалын жүрөктөр, Айкөлүмдүн басып өткөн жолуна. Кыргыз балдар бөтөн тилде сүйлөгөн, бөтөн болуп дүйнөсү да өзгөргөн. Айкөл Манас тили үчүн кыргыздын, дили үчүн туу көтөрүп жан берген. Сом. Рахмат, Гүлзада эжеке. Ыраазычылык билдиребиз. Ырларыңызда айткандай, кыргыздын туусун көтөргөн, өзүнүн улутун барктаган балдарыбыз жетилип чоңое берсин. Ошолорду тарбиялаганга, ошолорду тарбиялап жаткан мугалимдерди жетилдиргенге аракет кыла берели. Ал үчүн сиздердей кесибин сүйгөн чыгармачыл адистер керек. Калемиңиз курчуй берсин. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы маектешер учурларыбыз көп болот. Биздин бул подкасттын атынан биздин таалимдин эн белгиси түшүрүлгөн. Чоң рахмат. Жылуу чай ичип жүрүңүз. Сонун. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Урматтуу замандаштар, бүгүн биздин подкастта биз сүйгөн акын эжекебиз, филология илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзада Станалиева болду. Буюрса кийинки агартуу подкасттарында дагы педагогика тармагындагы белгилүү биздин эжеке агайларыбызды чакырып, сиздерге жакшы бир маек куруп беребиз деген тилектебиз. Катталыңыздар, бөлүшүңүздөр.